ошол өмүр бою эркиндигинен ажыратуу кимдерге каралган эмес деп ошол 60 жашка чыгып калса, 18-ге чейин жана 60 деп коет да. Биз конкретно 60 жашка деп атабыз. Эгерде эркектер 60 жашка чыкса, жадан ашса, аларды өмүр бою ажыратууга мүмкүнчүлүк болбой калган да. Эми жаш балдарга зомбулук кылса, зордук кылса, 60ка чыгабы, 70ке чыгабы, 80ге чыгабы, какая разница? Өмүр бою ошол жерден ажыратылсын деп атабыз да. Анткени мындай кылмышкерлер керек болсо жер үстүнө баспаш керек. Анткени мындай кылмышкерлер Кыргызстаныбызда болбош керек. Алар сыртта жүргөндөн көрү лучше ошол түрмөдө чирип өлгөн жакшы. Алар сыртта дагы өзүнүн кылмышкерин кылгандан көрү ошол жерде биз баксак дагы, бирок түрмөдө отурган жакшы. Туура биз өзүбүздүн кодекстерибизде принцип гуманизма деп кабыл алганбыз. Бирок гуманизм ушул жаш балдарга болгон кылмышкерде ойнобош керек деп ойлойм. Болбош керек деп ойлойм. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен сиздерден өтүнөт элем, суранат элем, ар кандай шылтоолор менен эгерде зордук зомбулук жаш балдарга кылган болсо, чыгып кетпеш керек деп ойлойм. Сиздер дагы ошол пункттарды колдоп бериңиздерди өтүнөт элем. 60 жашка ашкандан бир жагы болсо, экинчиси ар кандай дагы башка шылтоолор менен чыкпаш керек деп айтат элек.